Ош шаарында алгачкы жолу көрүстөнгө 1300 түп көчөт тигилди. Буга калаада жашыл аймактардын жетишсиздиги себеп болгон. Көрүстөндү көрктөндүрүү иш-чарасына 200дөн ашуун кызматкер тартылган. Иш-чаранын катышуучулары бирден дарага эгип, өз салымдарын кошушту. Кала башчысы бул жөн гана көрктөндүрүү эмес, экологиялык дем берүү экенин билдирди. Эми мисалы могул эле сүрөттө айтып турат да, канчаган көп кабаттуу үйлөр, бирок бак, скверлер жанагы жок, чынын айтканда. Анан ушул жерди анча-мынча жаман көрүнүп, бул жерде да биз токтотуп калдык. Жанагы бизнес-центр көп кабаттуу үйлөрдү куруу тендер өткөн. Тендер өтүп, уже чечимдер чыгып калган, бирок аны биз жокко чыгардык. Эптеп анча-мынча жаман көрүнүп болсо дагы ушул жашылдандырып, көрктөндүрүп албасак болбойт. Анткени ушунча могул жерде 10 миң деген, 100 миң деген адамдар бар да. Аларга бак жок. Ошон үчүн жашылдандырабыз. Ош жашыл шаар дей бергенибиз ал жөн эле мындай уран да. Анан көчөттөр дагы жылда 10 миң көчөт отургуздук дей беребиз, бирок анын канчасы көктөдү, ошол дагы өзүнчө чоң проблема. Алимбек Маматовдун өмүр жолу Ош шаарынын ар бир жашыл жалбырагы менен тамырлаш. Ал дээрлик 45 жылдан бери жашылдандыруу жана көрктөндүрүү чарба комбинатында эмгектенип келет. Бул аралыкта ал каланын чаң баскан көчөлөрүн гүл зарга айлантып, миңдеген көчөттөрдү өстүргөн. Алардын так санын бүгүн өзү да айта албайт. Бул көрүстөндө шаарыбыздын мэри Жанар Акаевдин идеясы менен болуп атат. Ошого азыр келип мына көчөт эгип иштеп атабыз. Жакшы демилген. Себеп канча жылдан бери неме болуп турган жерге көчөт эгип бак кылып, эл үчүн жакшына парк кылабыз деп үмүт кылып атабыз. Кудай кааласа, кылган үмүттөрүбүз ишке ашык болсо, небере чеберелерибиз келип дем алса, ата бабаларыбыз кылган экен деп алар сыймыктанып айтып жүрүшөт. Хохлова көрүстөнү 1972 жылы жабылып, 2025 жылы сөөктөр рекультивацияланган. Мыйзамга ылайык көрүстөн жабылгандан кийин 30 жыл өткөн соң гана ал аймакты жашылдандырууга уруксат берилет. Алдыда дагы 8 көрүстөндү жашылдандыруу жана көрктөндүрүү пландалууда. Шаар ичинде 8 көрүстөн рекультивация жумуштары жүргөн. Ошонун ичинен ушул Хохлова көрүстөнү көрктөндүрүү жумуштары болуп атат. Калгандары планы менен жакын күндөрү бардыгы көрктөндүрүлөт. Бул жерде жалпысынан 4,5–5 миң адамдын сөөгү болгон. Алардын бардыгы борбордук көрүстөнгө былтыр көчүрүп койгонбуз. Президент Садыр Жапаровдун Жашыл Мурас улуттук өнөктүгүнүн негизинде 2022 жылдан бери 30 миллионго жакын бак отургузулган. Жалпы жонунан бир 30 миллиондун тегерегинде ушул 4 жылда жетишүү каралган. Эми сөзсүз түрдө бактардын 100% өнүүсү бул дагы баягындай маселе. 70% өнө турган болсо, мына бүгүнкү күндө бир 20 миллиондун айланасында бүгүнкү күндө Жашыл Мурас ушундай биз жашылдандыруу иштери ушул тапта, ушул 4 жылда аткарылды десек болот. Былтыр каланын негизги көчөлөрүнө 9 миңге жакын көчөт отургузулган. Алардын айрымдары көктөбөй курап калганы шаардык кеңештин сессиясында айтылып, эл өкүлдөрү тарабынан сынга алынган. Белгилей кетсек, 2026 жылы Ош шаарына 20 миңден ашуун көчөт отургузулат. Толбай Бурканбеков, Залкар Токтосун уулу, Ош ТВ.